Орусия мигранттарды патент системасынан вакыт ыкмасына өткөрүүнү караштырууда. Орусиянын «Справедливая Россия за правду» партиясынын төрагасы Сергей Миронов патент системасы токтоп, мигранттар эми вакыт ыкмасы менен иштешерин билдирди. Бул тууралуу саясатчы мамлекеттик думадагы фракциялардын жетекчилери президент Владимир Путин менен жолуккандан кийин айтты. Миронов тиешелүү мыйзамды парламент күзгү сессиясында кабыл алат деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Буга чейин мигранттарды вакытта жээ келип кетип иштөө тартибине өткөрүү зарылдыгын Орусиянын экономикалык өнүгүү министри Максим Решетников сөз кылган. Анын пикиринде жумушчу күчтүү тартуу механизми өзгөртүлүүгө тийиш. Министр мигранттар Орусияга келип, акча таап, кайра кетип турушу керек деп айткан. Бул чет өлкөлүк жумушчуларга үй бүлөсүн Орусияга алып келүүгө жана балдарын ал жакта окутууга уруксат берилбейт дегенге жатат. Азырынча жаңы мыйзам долбоору жарыялана элек, вакыт ыкмасы конкреттүү ишканаларда киргизилеби же жокпу жана Орусияда туруктуу жашоо уруксаты бар мигранттар эмне болору белгисиз. Орусиядагы эмгек мигранттары үчүн патент системасы 2010-жылы киргизилген. Анын негизинде чет жактан келгендер кайсыл бир компанияга байланбастан жумушту өздөрү таба алат. Эксперттер патенттен баш тартуу массалык депортацияга алып келет деп болжолдошот. Орусияда мигранттарга каршы саясат барган сайын катаалдашып, алардын укуктарын жана иштөө мүмкүнчүлүктөрүн чектеген улам бир мыйзам кабыл алынып келет. Булак Азат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Учкун ишканасында унааларга мамлекеттик номерлар жасалып чыгарыла баштады. 1 октябрдан тартып Учкун ишканасы тарабынан жасалган жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөктөрдү жана транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө көйлөктөр бериле баштайт. Жаңы документтер күчөтүлгөн коргоо деңгээли менен заманбап технологиялар аркылуу даярдалып жаткандыгын президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев билдирди. Ал кошумчалагандай, мамлекет эми унаалардын номерларында чыгарууну колго алды. Бүгүнкү күнгө чейин унаанын мамлекеттик номерлары өлкөдө жасалчу эмес, Орусиядан келип турган, бирок Кыргызстанда штамп басылчу. Паспорт, уна күбөлүгү, китептерди жеке тараптар чыгарып келген. Президенттин жардамы менен мыкты станоктор алынып келип, система орнотулду. Техпаспорт көйлөк номерга чейин Учкун ишканасында мамлекет тарабынан чыгарыла баштады, деди Туманбаев. Иш башкармалыгынын башчысы уна ишканасы алардын карамагына өткөндүгүн кошумчалап, филиалдардагы кезекке туруу, документтерди жасалмалоо боюнча маселелер алдыда тургандыгын билдирди. Бишкектеги Нүзүп бийдин атына тургузулган эстеликтеги жазуу кызуу талкууда. 19 сентябрда Нүзүп бий Эсенбай уулунун Бишкек шаарынын түштүк батыш тарабына орнотулган эстелигинин ачылышы болду. Айкелди пайдаланууга берүүгө катардагы кызматкерлер эмес, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев баштаган жогорку бийликтин өкүлдөрү катышты. Ачылышта Нүзүп бийдин кыргыз элине жерине жасаган эмгек айтылып, анын басы өткөн жолу өрнөк экендиги белгиленди. Бирок коомчулукта анын ачылышы эмес, анда кеткен ката кызуу талкууга түштү. Эл оозунда элек жок демекчи, интернет желесиндеги коомчулук түрдүү пикирге түшүп, айкелди жасагандар ага милдеттүү болгон адамдар туулган жылы менен өлгөн жылынан кийин тиренин жоктугун, азыркы жазуу башка маанини туюндуруп жаткандыгын кантип сезбей калышканына таңыркап жатышат. Ошондой эле миң башы бир бүтүн сөз эркиндиги да коомчулукта кеп болууда.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу азыркынын аталыгы деп кимди атады. 19 сентябрда Бишкектин Орок айылында 19 кылымдын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери Нүзүп бийдин эстелигинин салтанаттуу ачылышында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевди азыркынын аталыгы деп атады. Борбор калабызда Нүзүптүн буга чейин эстелигин тургузууга бир топ аракеттер болуп келген, бирок ар кандай себептер менен ишке ашпай келген. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен Камчыбек Кыдыршаевичти тамашалап, азыркынын аталыгысыз деп коем. Биринчи аталыкка экинчиси колдоо кылып эстелик тургузулду, деди Нурланбек Тургунбек уулу. Макрон Франция 22 сентябрда Палестинаны мамлекет катары тааныйт. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Франция 22 сентябрда Палестинаны мамлекет катары расмий тааный турганын ырастады. Ал бул маалыматты июлда жарыялаган. Чет элдик басылмалар билдиргендей, Макрон бул чечим жакынкы чыгыштагы тынчтык жарыянын кеңири жайылышына туура келерин белгиледи. Өз кезегинде Махмуд Аббас Палестинанын жетекчилигин жаңылоо үчүн зарыл болгон реформаларды ишке ашыруу боюнча чечкендүүлүгүн билдирди. Буга чейин политика басылмасы Израиль Франциянын Палестинаны таануусуна байланыштуу жооп чараларды даярдап жатканын маалымдаган.